Менин 6 балам бар, катар. Азыр 7-си бар, күйөөм оорусам каратпайт. Мен эмне кылышым керек? Азыр көп оору турган болуп калдым. Эрден уруксатсыз баладан сактаныштын жолун кылсам болобу? Ден соолукка караш керекпи же итаат кылыш керекпи? Жок, токто, ден соолукка караш керек. Эрге итаат кылам деп анан бир өлүп калыш керек эмес да. Эгерде ден соолук боло турган болсо, күйөөсү да түшүнүш керек. Азыр сактансын. Мисалы бүгүнкү күндө алхамдулилла мына 6-7 баланы не dedi? Катар азыр 7-си бар. 7 бала азыр мат героина оңой эмес. Ушул учурда. Ошончо төрөп берип аткан аялга дагы алхамдулилла, бул күйөөсү да кичине рахмат айтыш керек да. Сенин балдарың ошолор, сенин кыздарың ошолор, сенин сыймыгың баары сооп саңа кетет. Бирок ошого алхамдулилла немени жакшынакай караш керек. Ден соолукту караш керек. Мен 4 баланын энесимин. Эң чоңум уул, анан 3 кыз. Дагы боюмда болуп калды. Алдырсам күнөө, төрөйүн десем кыйналамын деп, анан дагы кыз болуп калсачы деп коркуп атам. Кандай кылсам болот? Кандай кеңешиңизди бересиз? Жок, мындай. Ден соолукка караш керек. Ден соолук жакшыбы? Көп төрөгөн алхамдулилла пайгамбарыбыздын сыймыгы. Пайгамбарыбыз айткан: нике кылып, көбөйгүлө, көп балалуу болгула, кыямат күнү мен көпчүлүк үммөтүмдүн көпчүлүгү менен сыймыктанамын деген. Баланы алхамдулилла, анан дагы бир кыз болуп калса кандай болот? Жок, Алла Тааланын берүүсү. Алла Тааланын берүүсү. 10 кыз болсо да шүгүр кылыш керек. 10 кыз болсо да рахмат айтыш керек. Аллага чексиз шүгүрлөр деп. Сен каяктан билесиң? Кыздан жакшылык көбүрөөк келеби же баладан жакшыраак көбүрөөк келеби? Сен билбейсиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кызы Фатима энебиз. Урпагы Пайгамбар Фатима энебизден таркады го. Балдардан эмес го. Ошон үчүн иншалла мына кыздар алхамдулилла кээ бир учурда туган 1000 балага караганда бир кыз артык болуп калат. Ошон үчүн Алла Тааланын бергенин андай кылып неме кылбаш керек. Бул адам баласы жасап албайт да, кызды баланы. Кудайдын бергени бул.